Саламатсыздарбы, урматтуу жекелер. Бүгүн биз сиздер менен жасалма интеллект аркылуу кантип видео жасайбыз деген суроого токтолобуз. Ал үчүн сиздер Google аккаунтка киресиздер. Негизи эле жасалма интеллект бизге кандай видеолор жасап бере алат? Албетте бул даяр сүрөттөргө жан бере алат. Мындайча айтканда кыймылдатуу аркылуу, аларга кандайдыр бир кыймылдарды берүү аркылуу сиздерге видео жасап берет. Ошондой эле биздин баардык эле соц тармактардан көрүп жаткандай эле кандайдыр бир каармандарга ооздорун, көздөрүн кыймылдатып сүйлөтүп бере алат. Ал үчүн сиздер биринчи эле Vidnos деген сайтка кирип, ушул сайт боюнча түшүндүрүп берейин. Vidnos сайты бул сиздерге кандайдыр бир каарманды кыймылдатып, ага үн коштоо аркылуу берет. Албетте бул орус тилинде жүрөт. Себеби кыргыз тилин азыр жакшы өздөштүрө элек жасалма интеллект, ошон үчүн азыр биз кандайдыр бир каарманды орус тилине сүйлөтөбүз. Ал үчүн биз бул жерде Create Free Video Known деген ушул бөлүмдү басып, ушундай баракчага киребиз. Бул Vidnos AI деген сайт жасалма интеллекттин сайты экен, ушундай көрүнүштө болот. Бул жерден сиздер Create Video дегенди басасыздар дагы. Start a blank дегенди бассаңыздар, бул жерден кандайдыр бир сүрөткө жан берүү үчүн, кандайдыр бир каарманды сүйлөтүү үчүн сиздерге баракча ачылат. Келиңиздер, бүгүн биз сиздер менен Жусуп Абдрахмановду сүйлөтөлү. Ал үчүн сиздер алдын ала Жусуп Абдрахмановдун сүрөтүн Google аркылуу сактап аласыздар. Мисалы, Жусуп Абдрахмановду Google'дан издейсиздер дагы, Жусуп Абдрахмановдун ылайыктуу бир сүрөтүн көчүрүп аласыздар. Мисалы, ушул сүрөттү же болбосо кичине сапаттуураак сүрөттү тандайбыз. Ушул сүрөттү сакташ үчүн сохранить картинку кылып туруп сохранить кыласыздар. Бул сиздердин загрузкаңыздерге келип түшөт. Андан кийин бул жерден сиздер эмне кылат экенсиздер? Видеонун форматын тандайсыздар. Андан кийин сиздер аватар дегенди бассаңыздар, бул жерден буга чейинки колдонулган аватарлардын сүрөтү чыгат. Сиздер өзүңүздүн аватарыңызды кошуш үчүн Upload my photo дегенди басып, ушул жерди басасыздар дагы Жусуп Абдрахмановдун тандап алган сүрөтүн көчүрүп келесиздер. Ал сүрөт бул жака автоматтык түрдө чыгышы керек. Бир аз убакыт күтөбүз. Анан сиздер бул сайттын тилин орус тилине которуп койсоңуздар болот. Ал үчүн Google'дун астындагы ушу сиздердин атыңыздар же сүрөтүңүздөр жазылган белгинин оң тарабында 3 чекит бар. Ошол жакты басып туруп перевести дегенди бассаңыздар, английский, русский деп чыгат. Русский дегенди тандайсыздар. Ага чейин сиздердин сүрөт ушундай болуп келет. Ушундай болуп көчүрүлөт азыр. Ушундай болуп Жусуп Абдрахмановдун сүрөтү көчтү. Бул жерде имя деген жерге эч нерсе деле жазбай койсоңуздар болот. Анан пол деген жерге бул каармандын жынысын тандап аласыздар. Эркек же аял экендигин тандап туруп, следующий дегенди басасыздар. Анан ушундай болуп сиздердин баракчаңыздарга чыгат. Ал эми бул жерде текст речи деген жерге сиздер бул каарман эмнени сүйлөш керек, ошону жазасыздар. Ал үчүн биз Google'дан мисалы Жусуп Абдрахманов тууралуу кыскача маалыматты жаза турган болдук. Бир нече маалымат, бир кыскача маалыматты алдык дагы, муну алып келип туруп текст речи деген жерге коебуз. Ушундай кылып койдук дагы. Андан ары сиздер бул жерден русский тили, бул тексттин тили кайсы тилде экенин тандайсыздар. Орус тили албетте, кыргыз тилинде азырынча сүйлөй элек. Андан ары сиздер эмне кылат экенсиздер? Мындайраак жүрсөңүздөр, бул жерде generate деген бар, ошол жакты басып туруп
эмне кылат экенбиз? Ушул үч бурчтук белгини басасыздар, же болбосо өйдө жактагы Выдающийся государственный и общественный деятель Жусуп Юсуп Абдрахманов. Анан бул жерден эгер туура болсо, генерировать дегенди бассаңыздар, сиздердин видеоңуздар бир нече мүнөттөн кийин даяр болот. Албетте азыр бул жерде 30 секундка чейин эле даяр болот экен. Себеби биздин текстибиз узун болуп кеткен. Мен 30 секундка ылайыктуу болуп туруп, анан генерировать дегенди басамын. Бир нече мүнөттөн кийин биздин видеобуз даяр болот, эжекелер. Выдающийся Ушундай кылып азыр биздин видеобуз даяр болуп берет. Сиздер убактысы, албетте бул видео жасаган программанын убактысы 30 секундка чейин гана сүйлөтүп бере алат экен. Себеби эгерде сиздер бул жерден про версиясын өтө турган болсоңуздар, сиздердин видеонун узактыгын өзгөртүп берет экен. Анан качествосын дагы, анан премиум голосдорду, премиум үндөрдү дагы сиздерге акысыз кылып берет. Эгерде сиздер про версиясын көчүргөн болсоңуздар, бул жерде мынакей видеону жасаш үчүн 1 мүнөт күтүшүңүздөр керек деген белги берди. Азыр 1 мүнөттүн ичинде сиздерге жасап берет. Биз буга чейин Чыңгыз Айтматовду да сүйлөткөн болчубуз. Это случилось давно. В давние-предавние времена, когда лесов на земле было больше, чем травы, а воды в наших краях было больше, чем суши, жило одно киргизское племя на берегу большой и холодной реки. Энисай назывался рекой. Президентство Жапарова характеризуется автократическим и авторитарным правлением, с консолидацией власти в руках президента. Жусуп Абдрахманович Абдрахманов, кыргызский советский государственный и политический деятель, первый председатель Совета. Азыр видеобуз даяр болгон соң биз сиздерге көрсөтөбүз. Төрт секунд калды. Видео даяр болгонуна. Выдающийся государственный и общественный деятель Жусуп Абдрахманов родился 21 декабря 1901 года в селе Черкей Иссык-Кульской области. 3 года юный Жусуп Абдрахманов учился в русско-туземной школе в селе Сазановка. После этого поступил в Каракольское высшее начальное училище, но трагические события в 1916 году, участники его возможности изучить сложность. Ушундай кылып сиздерге 30 секунддук видео жасап берди. Бул видеону көчүрүш үчүн сиздер скачать белгисин бассаңыздар, бул видеоңуздар автоматтык түрдө сиздердин загрузки бөлүмүңүздөргө барып түшөт, жекелер. Бир нече секундтан кийин биздин видеобуз көчөт. Андан кийин келиңиздер, дагы бир сайтты үйрөтөйүн сиздерге. Бул сайттын аты Luma AI деп аталат. Англис тилинде Luma AI деп жазсаңыздар, бул сайт сиздерге эмне жагынан жардам берет экен, кандайдыр бир сүрөткө же картинкага же каарманга жан киргизүү, кыймылдатуу деген сыяктуу сиздерге жардамын тийгизет. Ал үчүн сиздер кандайдыр бир сүрөттү
Google аркылуу киришиңиздер керек ушул сайтка, Luma Labs AI деген сайт. Анан бул жерге буга чейин биз бүркүттү учурганбыз. Кадимки эле бүркүттүн жасалма интеллект аркылуу жасалган сүрөтүн кое берип туруп, кадры с крупным планом орел улетает десек, мынакей ушундай кылып бүркүткө жан берген болчу. Мынакей сиздер көрүп тургандай, сонун болуп учуп баратат, артында бардыгы кадимки мультфильмдегидей кылып учуруп берген. Ал эми бул сүрөттүн баштапкы абалы кандай эле деп билгиңиздер келсе, мынакей сиздерге көрсөтүп берем. Бул сүрөттүн баштапкы абалы ушундай болчу. Азыр көрсөтөйүн. Баштапкы абалы кадимкидей эле бүркүттүн сүрөтү болчу. Мынакей сиздер көрүп тургандай, ушундай пландагы, ушундай сиздер көрүп тургандай бүркүттүн сүрөтү болчу. Ал эми бул жакта дагы биз кадры с крупным планом дети играют на берегу озера деп мындай эле промпт жазып койгонбуз. Бул жакта да жасалма интеллекттин жардамы менен видео жасап берген. Ошондой эле сиздер бул жерге эң негизгиси туура промпт жазышыңыздар керек болот. Туура текстиңиздерди сиздер эмнени издеп жатсаңыздар, ошону туура жазышыңыздар керек болот. Мисалы, сиздер менен келиңиздер, бир видео жасап көрөлү. Келиңиздер, экологияга байланыштып жасасак, видео орус тилинде жазалы. Собирающие тилди орус тилине которуп алайын. Собирающие мусоры, собирающие, дети собирают мусор. Так, мындай кылалы. Видео с крупным планом дети собирают мусор с улицы и поливают цветы. Дети в возрасте, например, в возрасте 7-12 лет собирают мусор с улицы и поливают цветы деп туруп 10 секундное видео деп коелу. 10 секунд, 10 поливать цветы, 10 секунд деп көрөлү, кандай чыгарып берет экен. Ушул сыяктуу промптторду берсек, бизге бул жакта бир нече мүнөттүн ичинде чыгарып берет экен. Бир аз күтө турабыз. Албетте бул Luma Labs сайты бир нече убакытты ээлейт. Себеби мен 17 мүнөт мурун эле биздин флагтын, биздин желектин сүрөтүн берип туруп, анан желбирип жатканын чыгарып бер десем, 17 мүнөттөн бери чыгарып бере элек. Сиздер дагы күтөсүздөр. Бул сайт бир нече убакытты талап кылат.